Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы антропогенез деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер адамдын келип чыгышы жана анын биологиялык, социалдык факторлору, ошондой эле алгачкы адамдын келип чыгышы жана эң байыркы жана азыркы адамдын өзгөчөлүктөрү, эволюциясы тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Демек, бүгүнкү сабагыбыз дагы адамдын келип чыгышына арналат экен. Эсибизге салсак, биз өткөн сабакта адам менен жаныбарлардын окшоштуктары жана айырмачылыктарына кайрылган элек жана антропогенез деген эмне экендигин окуп үйрөнгөнбүз. Антропогенез адамдын келип чыгышы же пайда болушунан тартып, анын эволюциялык өөрчүү процесстерин өз ичине камтыйт. Дал ушул адамдын келип чыгышы тууралуу бир топ окумуштуулар өзлөрүнүн эмгектеринде айтып кетишкен. Айталы, биз билгендей, адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо деген эмгегинде Чарльз Дарвин адам баласы бул сүт эмүүчүлөрдүн ичинен өтө татаал түзүлүштөгү эң жогорку муун болуп эсептелинерин жана адам менен адам сымал маймылдардын ортосундагы бир топ окшоштуктарды далил катары көрсөтүп кеткен. Ал эми Фридрих Энгельс адамдын келип чыгышындагы эмгектин ролу деген китебинде адамды адам кылган эмгек, башкача айтканда, эмгектин натыйжасында адам калыптанган деп айтып кеткен. Демек, адамдын келип чыгышында бир нече факторлор таасир этет экен. Биз андай факторлорду антропогенездик факторлор деп коебуз, дагы шарттуу түрдө биологиялык фактор жана социалдык фактор деп эки топко бөлөбүз. Биологиялык факторлор кайсылар? Кадимки эле органикалык дүйнөнүн эволюциясындагы башкы факторлор болгон тукум куучулук өзгөргүчтүк, жашоо үчүн күрөш жана табигый тандоо дагы антропогенездин маанилүү биологиялык факторлору болуп эсептелинет. Мисалы, адамдын келип чыгышында жаңы пайда болгон өзгөргүчтүк жашоо үчүн күрөштө айлана чөйрөгө ыңгайланышууга жардам берсе, анда ал табигый тандоонун негизинде тандалып, ошол түр тукумун улап жашап кеткен. Мындан сырткары жаныбарлардын эволюциясынан айырмаланып, антропогенезде же адамдын келип чыгышында социалдык факторлор дагы таасир эткен. Анда социалдык факторлорго эмгек жана коомдук турмушту киргизсек болот. Мисалы, эмгектин натыйжасында кантип адам пайда болушу мүмкүн? Адам тик туруп баскандыктан анын алдыңкы колдору бошогондагы, мындай колдун жардамы менен алар эмгек куралдарын кармаган, балдарын көтөрүшкөн, ошондой эле бош кол болгондуктан алар душмандарынан сактанып жана өз азыктарын кармап жөөдө дагы алар эмгек куралдарын пайдаланып келишкен. Демек, кол бул эмгектин органы гана эмес, эмгектин продуктысы дагы болуп эсептелинет экен. Ошондой эле адамдар коомдошуп жашашкан, же болбосо коомдук турмуш деп коебуз. Дал ушул турмуш адамдардын арасындагы өз ара мамилелердин жогорулашына жана сөздүн, сүйлөөнүн пайда болушуна алып келген. Дал ушул факторлордун таасири астында адам келип чыккан. Адамдын келип чыгышынын санжарасына кайрыла турган болсок, мындан 25 миллион жыл илгери курт-кумурска жеген сүт эмүүчүлөр адамдардын келип чыгышынын эң түпкү теги деп эсептелинет. Дриопитектер булар дарактарда жашаган приматтар десек болот. Булардан эки тукум келип чыккан: пангиттер жана ошондой эле гоминидтер. Пангиттерден эволюциянын натыйжасында бүгүнкү күндө жашап жаткан адамсымал маймылдар, гориллалар, орангутан, шимпанзелер, гибондор пайда болгон. Ал эми гоминидтер болсо, алардын бир топ эволюциялык өзгөрүүгө учураган, ошол чөйрөгө ыңгайланышуунун натыйжасында алардан кийин австралопитектен эң байыркы адамдар, ал эми эң байыркы адамдардан байыркы адамдар, алардан азыркы адамдар келип чыккан. Эң байыркы адамдарга биз, мисалы, билгич адамды, синантроп, пицекантропты киргизсек, ал эми байыркы адамдарга биз неандерталдарды киргизебиз, ал эми азыркы адамдарга болсо кроманьондорду киргизип жүрөбүз.
Мынакей балдар, биз жогоруда адамдын келип чыгышы, анын санжырасы жана антропогенездин маанилүү делген башкы биологиялык жана социалдык факторлоруна токтолуп өттүк. Эми тасманын жардамы аркылуу ар бир адамдын келип чыгышындагы маанилүү делген баскычтарга токтололу. Алгач биз силер менен гоминидтерге кайрылалы. Башкача айтканда, дриопитектердин бир бутагынан гоминидтер келип чыккан дедик. Адамдын келип чыгыш тарыхына кайрыла турган болсок, өтө эле кызыктуу. Чындыгында биз адамдын келип чыгышын деги эле тиричиликтин пайда болушунан тартып карасак болот, бирок биз берки жакыныраак мезгилден кайрылабыз. Мындан 25 миллион жыл илгери жер бетинде сүт өмөчүлөрдүн ичинен приматтар дагы, өтөн, дүркүрөп өскөн дагы алардын көптөгөн түрлөрү пайда болду. Бирок акырындап чөйрө өзгөргөн. Африка континенти жылышат. Эфиопиядан Мозамбикке карай тоо тектери өтө күчтүү, чоң кыймылга келген. Натыйжада жаракан чыгыш тарабында тоо кыркалары пайда болуп, алар Атлантикадан келген булуттарды тосуп калат дагы. Натыйжада чыгыш тарапта аба ырайы өзгөрүлүп, кургакчыл боло баштаган. Ал эми батыш тараптагы приматтар андан ары дүркүрөп өсөт. Эми чыгыш тарапка кайрылалы. Булар болуп көрбөгөндөй күчтүү жашоо үчүн күрөшкө кайрылган. Себеби кургакчыл, жаан-чачын аз болгондуктан өсүмдүктөрдүн саны азая баштаган. Албетте дарактардын дагы саны азайган. Бирок бул приматтар дарактарда тиричилик кылат. Себеби алардын жырткычтар сыяктуу курч тиштери же тырмактары болбогондуктан алар дарактарда жашап гана жырткычтардан кутула алышат. Бирок булардын дагы саны азая баштады. Булар негизинен чөп өсүмдүктөр менен азыктангандыктан мезгил менен алар орун которуп турууга мажбур болушкан. Ошентип өз жанын аман калышы үчүн алар башка жерге орун которууга мажбур болушат. Бирок мындай бийик, коюу чөптөрдүн арасында төрт аяктап басуу өтө ыңгайсыз жана өтө кооптуу эле. Андыктан алар арткы бутуна таканчыктап турууга мажбур болушкан. Ошентип алгачкы приматтардан антропоидтер келип чыккан. Чындыгында булар түз элементти баса коюшкан эмес. Мынтип тик туруп баспагандыктан алардын далысындагы арка булчуңдарынын чоюлушунан узак убакытка чейин мынтип эки буттап басуу мүмкүн болбогондуктан алар мезгил менен төрт аяктап басып да турушкан. Бирок албетте өтө коркунучтуу болгон. Качан гана турган маалда бою чөптөн бийик болуп, ал айланасын алысты жакшылап карап көрүп, жырткычтардан сактана алат эле. Мынакей, бул гоминидтердин сөөгүндөгү жырткычтардын тишинин изи. Бирок капыл-тапылдан чыккан мындай жырткычтардан аман калуу мүмкүн эмес. Булар жырткычтардан тобу менен коргонушкан. Колунда эмне болсо ошо менен ургулап, жырткычтардан качып гана кутула алышкан. Гоминидтерден кийин австралопитектер келип чыккан. Австралопитектер булар дагы жашоосу бир топ кооптуу келген. Себеби кургакчыл, аба кургак, ысык болгондуктан өсүмдүктөр дүйнөсүнүн саны азайган. Табигый тандоонун натыйжасында тандалып кеткендерди жашап, ал эми көпчүлүгү өлүп жок болгон. 1924-жылы Түштүк Африкадан австралопитек деп аталган жандыктын сөөгүнүн бир нече калдыктары табылган. Бул өтө мыкты табылга эле. Дал ошол калдыктардан улам биз австралопитек тууралуу бир топ маалымат алдык. Албетте булар мезгил менен дарактарга чыгып, өз жанын сактап калышкан. Бирок алардын саны, жырткычтардын саны көбөйгөн сайын азая берген. Аргасынан булар тик туруп басууга мажбур болушкан. Австралопитектер жаныбарлар менен адамдардын ортосундагы өткөл формадагы тирүү организмдер десек болот. Булардын азыгы дээрлик өсүмдүктөр болгон. Бирок тамак ашында эт азыктары дагы болгон. Бирок булар жаныбарларды өзлөрү кармап жей алышкан эмес. Жырткычтар кармаган азыгын тобу менен кууп аларды кетирип, андан соң ошол эттүү азыкка ээ болушкан. Албетте, чийки жешкен. Алардын тиштери курч болгон. Демек, австралопитектерди адамсымал маймылдар менен адамдардын ортосундагы өткөл формадагы тирүү организмдер десек болот. Дал ушул австралопитектерден эң байыркы адамдар келип чыккан. Климат муздай берген. Аба суук. Демек, мындай ызгардуу, суукка, муздакка чыдамдуу гана тирүү организмдер эволюцияда тандалып калган. Дал ошолордун бири эң байыркы адамдар болгон. Эң байыркы адамдардан Гомо хабилисти же билгич адамды мисал алып карап көрөлү.
булардын жашоо тиричилигине кайрылып көрөлүчү. Албетте, өзүңөр көрүп тургандай, морфологиялык жактан дагы, анатомиялык, генетикалык жактан дагы бир топ өзгөрүүгө учурашкан. Алар жашоо тиричилигинин натыйжасында бир топ тажрыйба топтошкон. Мисалы, ташты жанчып, кырдуу, миздүү таш бул мыкты курал болоорун алар билишкен. Жаңы эле кармаган бул крокодилдин калың терисин дал ушул миздүү таш гана айрып, алар үчүн азык болгон этти ачка чыгарып берет эле. Ошентип алар алгачкы жолу таштан эмгек куралдарын пайдалана башташат. Мындай миздүү жана курч ташка бул топтун улуусу жана күчтүүсү ээ болот. Дал ушул адамдардын тобунда дайыма бир адам билгич болуп, ал жол көрсөтүп жана кармалган азыкты дагы биринчи татып келген. Демек, кандайдыр бир топ ичинде тартип болгон десек болот. Булардын баш чарасынын көлөмү болжол менен 800 сантиметр кубка чейин жеткен. Ошондой эле булар ташты пайдаланып, жыгачтарды дагы уштап көрүүгө түшкөн. Демек, учтуу курал бул жандыктарды кармоодо мыкты мүмкүнчүлүк түзөт. Адегенде аны өзлөрүнө текшерип көрөт. Курч бекен, ачуу тиет бекен, демек муну башка душмандарынан сактанууда жана өз азыгын кармоодо колдонууга болот деп жыйынтык чыгарышат дагы күндөлүк турмушунда колдоно башташкан. Ошондой эле булар алгачкылардан болуп отту пайдаланышкан. Отторду табигый түрдө пайдаланышкан жана азыктарын отко бышырып жеп, андан ары азыктын сиңиши дагы жакшырган. Ошондой эле алгачкылардан болуп дал ушул адамдар чоң-чоң таштарды корумдап жана дарактардан өзлөрү жашаган үйлөрдү кура башташкан. Себеби мындай ачык талаада ушул дарактар же өзлөрү жасаган кичинекей үйлөр аларды бир топ жырткычтардан коргойт деп ишенишет. Акырындап алар эмгектерин да бөлүштүрө башташкан. Ошентип, коому менен, тобу менен тиричилик өткөрүшөт. Биз эми ушул эң байыркы адамдардын ичинен синантропко кайрылалы. Эң байыркы адамдардын саны көбөйө башташкан. Алар башка аймактарга дагы таралышкан. Мисалы, Азияга, Кытайдын чөлкөмүндө синантроп деп аталган эң байыркы адамдын сөөгүнүн калдыгы табылган. Бул адамдар бири-бирине биргелешип тиричилик кылганда гана душмандарынан сактанып жана азыгын таап жөө мүмкүн экендигин билишкен. Албетте, адам баласы тиштери жырткычтардыкы сыяктуу курч болбогондуктан көптөгөн жаныбарлардын азыгы болуп келген. Бирок дал ушул жырткычтардан алар акылы менен жана эмгек куралдарынын жардамы менен кутулуп келишкен. Ошондой эле бул мезгилдеги адамдар өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Мынакей, чагылганын таасиринен токойдо от пайда болду. Албетте, булар үчүн алгачкы бул жырткычтай эле көрүнгөн. Бул жырткычтан кантип кутулуш керек жана мунун күчү кандай? Тоо көлчиликке баргандары алгачкы бул оттун илебин татып көрүшүп жана жытын искеп, муну оңой пайдаланууга мүмкүн экендигин билишкен. Ошентип, азыктарын алар бышырып жей башташкан. Мурункудай чийкекке караганда ичтери да оорубай калган. Эң байыркы адамдардан байыркы адамдар келип чыккан. Байыркы адамдар неандерталдарга кайрылалы. Булар Африка, Азия, Европага тараган. Ооба, суук климат болгон. Ошого карабай булар таралууга мүмкүнчүлүк алган. Себеби алар жаныбарлардын терисин иштете билишкен. Аларды ийилеп, кийимдерди тигип кийишкен. Ошондой эле эмгек куралдарын алар сөөктөн, жыгачтан жана таштан жасашкан. Демек, эмгек куралдары түрдүү болгон. Мындан сырткары, булар отту туура пайдаланганды билишкен. Мисалы, эң байыркы адамдардан айырмаланып, байыркы адамдар кайсыл маалда от керек болсо, аны чыгарып жана пайдаланышкан. Отту азыгын гана бышырып жөөгө пайдаланбастан, душмандарынан коргонуу үчүн, ошондой эле өзлөрү жашаган үңкүрлөрдү жарык кылуу үчүн дагы пайдаланышкан. Негизинен жырткычтардын үңкүрлөрүндө тиричилик кылышкан, тоо менен жашашкан. Ошондой эле ар түрдүү мүйүздөрдү жана сөөктөрдү ийне катары пайдаланып кийим тигип кийишкен. Байыркы адамдардан азыркы адамдар келип чыккан. Азыркы адамдарга мисал катары биз кроманьондорду алсак болот.
Булардын баш сөөгүнүн көлөмү 1600 сантиметр кубка чейин жетишкен. Булар негизинен кургак жайларда жашашкан. Жана эң башкысы бул мезгилде искусство өнүккөн. Алар ар түрдүү ичегилерден, сөөктөрдөн же өсүмдүктөрдүн бутактарынан түрдүү үн чыгаруучу аспаптарды жасап, аны менен алар бири-биринен кабар алып, ошол менен катар ырахатты алып келишкен. Мындан сырткары булар ар түрдүү табигый боекторду колдонушкан. Бул боекторду денесине сүйкөп, душмандарынан жашырынып, азыгын кармаса, аны менен катар өзлөрү жашаган үңкүрлөрдүн беттерине түрдүү сүрөттөрдү тартышкан. Мисалы, аң уулоого бараткан, же аң уулоодон келаткан, же жаныбарлардын сөлөкөттөрүн эпизоддорду чагылдырып кетишкен. Албетте, табигый жана каныккан боектордон тарткандыктан бүгүнкү күнгө чейин таш бетиндеги сүрөттөрдү көрүүгө болот. Ошондой эле алгачкылардан болуп буларда диний көз караштар, ошондой эле жаныбарларды колго үйрөтүү, өсүмдүктөрдү айдап, багып өстүрүү, алгачкы дыйканчылык келип чыккан. Ошентип, алгачкы адамдардын маданияты андан ары өнүккөн. Жана ошондой эле буларда улууларын сыйлоо, ооругандарын багуу жана өлгөндөрүн көмүү иш-аракеттери жүргүзүлгөн. Мынакей балдар, жогоруда биз тасманын жардамы аркылуу бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезегин суроого берели. Жакшылап ойлонуп жооп бергенге аракет жасап көрөлү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы антропогенездин кыймылдаткыч күчүнө кирбейт деп ойлойсуңар? Биринчиси жашоо үчүн күрөш, экинчиси коомдук жашоо, үчүнчүсү мутациялык өзгөргүчтүк, төртүнчүсү модификациялык өзгөргүчтүк деген жооптор болду. Ойлонуп көрөбүз. Мен суроону да бир жолу кайталап коеюн. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы антропогенездин кыймылдаткыч күчүнө кирбейт деп ойлойсуңар? Жашоо үчүн күрөшпү, коомдук жашообу, же мутациялык өзгөргүчтүкпү, же модификациялык өзгөргүчтүкпү? Кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар? Анда биз туура жоопко кайрылалы. Башкача айтканда, модификациялык өзгөргүчтүк бул антропогенездеги кыймылдаткыч күч боло албайт. Себеби тукум куубайт бул өзгөргүчтүк. Ал эми тукум кууган өзгөргүчтүк же мутациялык өзгөргүчтүк, жашоо үчүн күрөш, коомдошуп жашоо, эмгек жана табигый тандоо антропогенездин кыймылдаткыч күчүнө же болбосо башкы факторлоруна кирет. Эми кийинки суроого кайрылалы. Антропогенезде сүйлөшүү, сөздүн пайда болушу кандай мүмкүнчүлүктүн жаралышына түрткү болгон? Же болбосо адамдын келип чыгышында адамдардын сүйлөшүүсү, сөздөрдүн пайда болушу алардын жашоо тиричилигинде кандай мүмкүнчүлүктөрдү жараткан? Биринчиден, жамааттык аңчылыкка, экинчиси отту пайдаланууга, үчүнчүсү тик туруп басууга, төртүнчүсү манжаларынын өрчүшүнө деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү кана. Адамдын келип чыгышында алар сүйлөй баштаган дедик. Өзгөчө, мисалы, неандерталдарда алгачкы ушул сөз сүйлөө, сүйлөм жаратуу жана сөздүн натыйжасында, мисалы, башка жерде жаныбарлардын бар экендигин же жырткычтардын бар экендигин кабар алып турушкандагы сөз алардын жашоосунда маанилүү роль ойногон. Бирок ошол сөз менен катар алардын жашоосунда кандай мүмкүнчүлүктөр жаралган деп ойлойсуңар? Мисалы, жамааттык аңчылыкка чыгышканбы, же отту пайдаланышканбы сөздүн натыйжасында, же тик туруп басууга өтүшкөнбү, же манжаларынын өрчүшү жүргөнбү? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул биринчи экен. Башкача айтканда, сүйлөө, сөздүн пайда болушу натыйжасында алар жамааты менен же тобу менен аң уулоого чыгышып, алар ушул сөздүн жардамы аркылуу кайсыл жерде жаныбарлар бар экендигин же жырткычтар бар экендигин билип, ага жараша бири-бирине ыңгайлуу кылып, ар түрдүү иш-аракеттерди кылышкан. Мынакей балдар, ошентип сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз антропогенез, алгачкы адамдын пайда болушу, гоминиддер, андан кийин австралопитектер, эң байыркы адамдар жана байыркы адамдар, азыркы адамдар тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.